Ассаламу алейкум багбандар. Туткан орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Тугандар, бүгүн видео кыска болуп калды окшойт. Бүгүн ушуну айырмаларын жана бири-биринен айырмачылыгы кайсыл жерге тиксе болот. Ошону айтып кетейин. Грейстар менен Глейсер деген сорт. Гени окшош S4, S9. Экөө тең окшош. Анткени булардын энеликтери бир. Бурлат деген сорттон алынган сорт. Булардын аталыктары бөлөк болгон үчүн экөөнүн бирөөсү алдың бышат, бирөөсү кеч бышат. Грейстарды Валойга салыштыра турган болсок, Валойдон 1 жума алдыга кетет. Глейсер болсо 4 күндөн 1 жумага чейин Валойдон кийин бышат. Глейсерди орто зона жана бийик зоналарга тиксе болот, Грейстарды ылдыйкы зоналарга тиксе болот. Салыштырып айтып кетейин. Грейстарды Италиянын Бологна деген университетинен чыгарган бул сорту. Бул европалык рынок үчүн чыгарылган чоң калибрдагы сорт болуп эсептелет. Анан жогорку түшүм алса болот. Анан орто эрте бышуучуга кирет булар. Жамгырга салыштырмалуу жарылуучулугу бул орточо. Эгер Глейсерди ала турган болсок, бул премиум экспорт үчүн чыгарылган сорт. Негизинен Америкада чыккан. Американын Вашингтон деген университетинен чыгарган. Калибр өтө чоң болот. 32ден 34ке чейин. Өзбекстанда көрүп атабыз, 36га чейин жеткиртирлер. Анан мунун тыгыздыгы өтө тыгыз. Анан узакка чейин сактала алат. Негизинен Америка муну Азияга экспорттойт. Мунун жакшы сакталганы үчүн булар премиум класстагы сорт болуп эсептелет. Анан дамына келе турган болсок, Грейстар ширин болуп эсептелсе, Глейсер бул өтө ширин. Бул 18 болот да Грейстарчы, а берки 20га чейин көтөрүлөт. Ошондой максатта нем тиксеңиздер болот. Эгерде сиздер Грейстарды ысык зонага тиксеңиздер, Валойдон 1 жума алдың сатасыздар. Калибрди айтып кеттик, 30-32ге чейин болот. Глейсер кеч бышкандыгына байланыштуу, муну жогорку зонада, ортоңку зоналарда жетиштирсе болот. Сүрөттөрүн коюп коем, аябай чоң гиластар бизде бар. Кадамжайдын Хальмион зонасына келсеңиздер, ушул жерден таап беребиз. Ушул сорттор бар, экөө тең бар. Анан тамырларына келе турган болсок, максимум 14тө. Крымскта жана ошондой эле Гизели 6да жакшы өзүн көрсөтө алат. Экөө тең жакшы күчтүү өсөт. KGB кылсаңыздар болот. Анан степ лидер дагы кылып өстүрсөңүздөр болот. Бул эми тамырга жараша өстүрө турган сорттор. Ушундай туугандар, сиздерге азын олак маалымат болду. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Тынч аман болуңуздар туугандар.